Туугандар, президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы бүгүн бир маек чыгарды. Жапон студент кызы менен. Менин таң калганым, Кыргыз Республикасы бир мамлекеттин президентинин пресс катчысынын кыларга иши жокпу? Кыларга иши жокпу? Алтындай болгон 5 мүнөт убактысын коротуп турага. Айтыңызчы. Эгер ошондой маекти карасаң, подкаст кадимки эле ютубта чыгып атат го подкаст. Эгер ошончолук подкаст кыла турган болсо, ошончолук суктана турган болсо, кыргыз элинин салыгынан түшкөн акчага кызматта отуруп, ошентип подкаст уюштурбай, кызматты бошотуп койсун. Бирок өзүнүн деңгээлин да көргөзсүт ал. Деңгээли подкасттын деңгээли болуп атпайбы? Элестеткиле. Ал студент кыз КТРден көргөзүлүптүр. КТРден нечен жылдан бери Кыргыз Республикасынын эл артисти Юрий Бабков дүйнөнүн 4 бурчунан келген андай кыздарды, студенттерди, балдарды чыгарып жүрөт. Комузун черттирип, бийлетип, кыргызча шакылдатып. Ал жаңылык эмес. Антип блог алып барып тиги элине жайылтып аткан толтура. Франциядан деле бир барып эле Кыргызстанды мактап кетип аткандар толтура. Азыр ютубта ачсаң айланайын тим эле. Анан кийин элдин акчасына айлык алып атып, ушинтип бир ал өзүнчө кеп да. Элдин акчасына айлык алып отуруп ушундай бир подкаст уюштурган. Кызматтык бөлмөдө. Мисалы илимдүү, билимдүү, эгер пресс катчы болгондо, илимдүү, билимдүү жакшы. Ойломок, дүйнөнүн 4 бурчунда басса турса кыргыз деп соккон, түш көрсө кыргыз деп жүргөн илимдүү, билимдүү биздин жаш кыздарыбыз, балдарыбыз жүрөт. Мына Антарктидада изилдеп жүрөт кыргыз кызы. Мөңгүнүн эриши дүйнөлүк проблема. Ал бизге Кыргызстанга түздөн-түз тиешелүү нерсени. Экономика жолу, саясат жагылы. Дүйнөдө кыргыз деп элдин, карапайым элден бир тыйын албай салымын кошуп жүргөн кыргыздар толтура. Ошолордон маек куруш керек. Ошолор менен сүйлөшүш керек. Жаман көрүп аткан медиаларыбыз Азаттык, Америка, BBC, Англия окшогондор чыгарат, көрсөтөт. Мисалы өткөндө эле Германияда ошо саясий процесстерге, ошондой Германиянын ошондой парламентине аттангандарды колдоп жүргөн кыргыз кызы. Ошондой эле муниципалдык жергиликтүү кеңештерге шайланып жүргөн кыргыз кызы. Мен чоңдорду айтып атам да, жашы жеткендерди боюнчачы аралашып жүрөт. Ошолордон кеңеш алса болот. Мисалы жаштар боюнча, мисалы менин кызым Францияда мисалы 12 жашта муниципалдык кеңешке депутат болду. Эми уктаңар, кыргыз элим куттуктады, чоң рахмат, айтканыңар келсин, чоң рахмат. Баары таң жүрөктө, мындай айткандачы, кыргыз элим. Бирок президенттин тегерегинде элерчи уккусу да келген жок. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оğlum Umar 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келейтамын. Оруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып оруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Balama 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Андай нерсеничи? Бирок мындай айткандачы, бирок айтып атам ба? Укуста келген жок андай. Эмне? Алар деген коркот, моммо ошогон креслосунан коркот, эртең келип туруп ошо чет мамлекетте билимдүү акылдуулар тартып алабы. Мен анан кийин наны жок кылам, андан көрө монтип шипалаңдап жүргөнүм жакшы депчи. Жана Вазелин деген уже аттар коюлуп туруп, пакта деп. Эмне деген аттар элестеткиле? Эмне деген аттар? Андайлар толтура. Андайлар. Анан ошондойлор менен мисалы саясий тармакта, экономик тармакта бир кеңештерин алып, чын эле Кыргызстандын бир алдыңкы 30 жылда өнүктүрө турган болсок, ошого кайсы жеринен
булар берген кеңешти кошуп кетсек болот. Бул жери пайда экен, кыргыздын менталитетине жарашат. Бул жери пайда эмес, бизге болбойт экен деп турупчу. Болбосочу бизде жанагы 75 бул билгенибиз эле. Ага окшогон 75ке окшогондор толтурады. Алардын балдары, неберелери эптеп ошол орундарга келсек, бир креслого илинсе, карт кетирип монтуп жатса деп, чет жерде жүргөн кыргыздын мыктылары ар дайым Кыргызстанга күйүп, бышып турат. Болгон билгенин берип турам дейт. Салымын кошкусу келет. Иштешпей жатпайлыкпы, иштешпей. Аларга бөгөт коюп, мисалы парламенттик шайлоо болсо, парламентке 5 жыл жашаш керек Кыргызстандын ичинде деп аларга момундай кесип. Анан кийин эле ала жанагы окшогон 75ке окшогондор улам 75тер толтура, 75тер улам бай-бай кылып коет. Бай-бай кылып коет. Билбейм эми. Бул жерден ар бир адам өз тагдырын өзү чечет экен да. Кандай саясатты алып кетсе, ошого жараша тагдыр болот экен. Президент Садыр Жапаров бүгүн эртеңен бир интервью чыкты, кабар агенттигинечи. Жана тергөө комитетин түзүш керек дегенчи. Комитет бешса өзүнчө органдан бөлүп чыгыш керек деген чыкты да. Аны айтып атат, өзү эле ошол интервьюдөн окусаңар. Эми мисалы дейт да, опер кармап келди. Анан кийин тергөөгө берди деп атат да. Опер кармап келди, тергөөгө берди. Опер менен тергөөчүнүн үстүндө бир эле министр отурат. Анан кайра жаап коёт, жашырып коет депчи. Эми ушундай эле кеп мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясы түзүлгөн билесиңер, өкмөттүн алдында 2012-жылы мен ошол түзүп атканда, ошол түзүүчүлөрдүн катарында мен да болгом да. Ошол жерде директордун кеңешчиси болуп, жардамчысы болуп иштегем. Ошол мам экотех инспекциянын саясаты ушундай бир түзүлгөн. Аны Садыр Жапаров келип туруп, өзү 2020-жылы ошо мам экотех инспекцияны жоюп салган. Анын негизги багыты бүгүн өзү айтып аткандай болчу. Ошондой иштеди. Анан мен таң калганым, ошо экотех инспекцияда 7 инспекция биригип, мисалы курулуш, экология, өрт болуп, инспекторлор чыгып түздөн түз өкмөткө баш ийген. Министрликтен чыгып, себеби дегенде инспектор деген текшерет. Ошондой эле да. Анан ошол коррупцияны жоюш үчүн деп, бул 2012 Атамбаевдин убагында, 2011-жылы декабрдын аягында Бабанов премьер-министр болуп турганда ушундай өкмөттүк реформанын аркасынан келип чыккан. Эми 5 жылдан кийин Садыр Жапаров айтып атат. Абей, ушул жоюш керек, түзүш керек жанагы тергөө комитети, ушундай коррупция да жок болот. Мына көрүп атабыз, акыркы учурлар ушундай болуп калды депчи. Могу чарбалык жумуштарды эле ошол мамика техинспекция карачы, көзөмөлдөчү. Акыркы могу ЦУМдун жанында болуп аткан объект боюнча айтайын. Көрүп атасыңар да, эмне болуп атканычы. Себеби бир министр курулушуна уруксат берген, кайра ошол эле жана мент министр кайра эле текшерип атат. Эми чычалбай эле койсун, эми милициядан келген да. Бизде милицияны мент деп эле коебуз да, туура. Мен архитектор деп коеюнчу. Ошонун себебинен ЦУМга окшогон, ошо жандагычы 3-этажды жана ромашка болуп бүттү. Любит, не любит дегендей эле 3-этажын буздуруш керек, кайра салдырыш керек деп. Аны бул курулуш тармагында, башка тармактардачы дагы толтура акча элекке чыгып атат. Анан билбейм, президентке кеңеш берүүчүдөн кетип атабы, же өзүнүн саясатынан кетип атабы? Түшүнүксүз. Бирок карапайым эл жабыркап атат. Ушунданчы. Туугандар, элдин кокосуна жеткенчи, бул жанагы картке кирип тойгон чиновниктер экен да. Кереги жок министрлер экен, кереги жок жанагы министрликтер экен. Мен кече жана МЧС боюнча, МЧС жоюш керек, министрлик макамын алыш керек. Ошол жерде МЧС 4 орун басары министр дегенди, алардын айлыгы, 1 жылдык айлыгы эмне деген миллион сом десем, МЧСтин ичиндечи бир балекет деген департаменттер бар экен да. Департаменттер, курулуш департаменти деген бар экен. Бизде МЧСтин ичинде курулуш департаменти. Алар да курат экен да.
Аларда бир нерсе кылат экен. А бизде Кыргызстанда курулуш министрлик бар да. А эмнеге аналог болуп атат да? Алгам. Монучу бул дагы мен жөн эле бир күрөк көтөрүп алган эмесмин. Мен муну деген биздин Кыргызстандын стратегиялык объектиси Ак үй, кадимки Ак үйдү 3 күн өчүргөнүм үчүн алгам. Ошол кереги жокторун жоюп, ички иштер министрлигине берип, оксого мисалы могу Франциядагы өрткө каршы кызматы бул жерде тиги немеси турат. Өрткө каршы машинасы турат. Бул жерден могу эшиктен эгерде жол кырсыгы катталса, дароо чыгат. Жол кырсыгынан эчтеке эмес, жол кырсыгы эмес. Кош бойлуу аял төрөп атат. Мына бул жерде өрткө каршы кызматкердин куткаруучулары учкан бойдон алып барып туруп, төрөт үйүнө алып барат. Элестеткиле. Аябай уже жүрөгү кармап атса, ушулар барат. Тез жардамдан биринчи булар бат барат. Ушинтип туруп оптималдаштырсак болот да. Ал эми жанагы сел каптаганда, анан кийин тиги көчкү каптаганда дейт, көчкү каптасачы, көчкүнү азыр деген пушка сүйрөп барып ата турган заман эмес. Азыр деген кичинекей эле бир дронду алып барып туруп, ошо көчкүгө түшүрүп койсо, бух деп туруп эле барып, ал көчкүнү алдын ала түшүрүп койсо болот. Ал көчкү түшкөндөн макул, көчкү түштү, таш түштү. Транспорт министрлиги деген бар. Аларда БУ деген бар. Ошолор тазалайт. Аларда техника бар. Туурабы? Аналак кылган эмне кереги бар да? Жардамды, биринчи жардамды. Ушул мисалы айылда, шаарда жашаган жөнөкөй элдер иттин жатагына чейин билет. Ошолорду үйрөтүп коюш керек. Мисалы бир айылда 10 000 киши жашаса, 10 000 кишинин бир 100-ünü үйрөтүп койсо, ошолор өрт чыкса, токой өрттөнсө, ошонун баары тең. Салам алейкум, кандай куда? Ошолор келип биринчи жардамын көргөзөт да. Мен могу автобус менен кетмекмин. Анан кыскасы туугандар бийликке кайрылып, ошону жеткизип койгоч макулбу? Ошону ушундай